Мен героюмун батыр бекмин деп кыйын болсоң болот, бирок бул эркекчилик анан кийин жөнөкөй адамдын эмесине дал келбейт да. Көпчүлүгү мындай мынтип турат да, бир кабагым бүркөтчү. Анан кийин ошон үчүн мен 2 жылдан бери кичине мындай көлдү сүзүп, ультра триатлон кылып, мындай ошону өткөрсөм дагы мындай чыгып, ошону кылдым деп айткандан кичине мындай тартынып турчумун да, мындай. Спортчу Жумабек Улуу Султан өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Соң көлдү сүзүп өтүп, жаңы рекорд койгон турат. Ал буга чейин Ысык көлдү 25 чакырым сүзүп өткөнү менен белгилүү. Кактус KG спортчунун дымагы, даярдыктары, ошондой эле кесиби, хоббиси жөнүндө жакындан баарлашат. Султан мырза, саламатсызбы? Алгач эле ушул Соң көлдү сүзүп өтөм деген дымагыңыз боюнча сурагым келип жатат. Эмне үчүн Соң көлдү тандадыңыз жана канча аралыкка сүзүп өтөйүн деп жатасыз? Саламатсызбы биринчиден, ушинтип келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ушинтип биздин мээнетибизди, ушинтип уюштуруучулардын мээнетин баалап ушинтип келип, биздин кызматты, биздин спортту ушинтип мамлекетибизге, элибизге даңазалап берип атканыңыздарга чоң рахмат. Андан кийин бул спорттогу, андан кийин эмне үчүн ошо Соң көлдү тандадың деген сиздин сурооңуз, чынын айтсам азыркы учурда эң актуалдуу суроолордун бири болуп турат да мага. Анткени бардык жактан чыксам дагы эмне үчүн Соң көлдү тандадың, ал жак суук, муздак, анан өтө бийиктикте жайгашкан деп көп суроо беришет. Анан өзүм бул убакка чейин Ысык көлдү узунунан сүзүп дүйнөлүк рекорд кылып жаратам деп чыктым. Андан кийин Гиннестин өкүлдөрүнүн дагы полный карап чыктык, письмолорун да карап чыктык. Анан дүйнөлүк рекордко Ысык көлдү узунунан сүзсөк, ал кирбейт экен все равно. Анан ошон үчүн биз бардык жолдорун карап, акыр аягында ушу Соң көлдү сүзүүнү чечтик. Эмне үчүн? Анткени чем башка көлдөрдү сүзгөнгө караганда бул Соң көлдү сүзүп ошол жактан спорт иш-чара өткөрүү алдагандай чоң жетишкендик болот. Не только биз үчүн, а биздин мамлекетибиз үчүн чоң жетишкендик болот да. Себеби биз караганда, биз өзүбүздүн бул жактан тренер менен, өзүбүздүн команда менен толук сүйлөштүк биринчи. Кандай кылалы, кайсыл көлдү сүзөлү, мүмкүн Сары Челекти, мүмкүн Ысык көлдү, мүмкүн тиги Токтогул КСти деп бүт Кыргызстанда болгон көлдөрдүн баардыгын караштырып көрдүк, бирок деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турган ушу Соң көлү эле бизге аябай мындай жакшы көл болуп берди да. Эмне үчүн? Биринчи очеред ал өзүнүн экстремалдуулугу менен, суудун муздактыгы, андан кийин 3000 метр бийиктикте тургандыгы менен. Андан тышкары биз дүйнөдө Гиннес китебине киргендерден, сууда сүзгөндөрдөн карап чыктык. Бир дагы спортчу дүйнө жүзүнөн андай бийик деңгээлдеги көлдү сүзүп эч ким өтпөптүр да. Анан ушул жерде биз тандаганыбыз болгону, биз эгерде книга, то есть рекорд Гиннестер китебинин өкүлдөрүнө мындай кайрылуу жөнөтсөк, алар карап бериши мүмкүн да. Анткени андай бийиктикте эч ким сүзбөптүр. Бул өзгөчөлүк. Бул өзгөчөлүк. Эмне үчүн Гиннес деп айтылат? Анткени Гиннеске кириш үчүн бир чоң аралыкты сүзүш керек эмес, же болбосо мындай дем албай узакка чейин сүзүш керек эмес. Дүйнөлүк рекорд жаратуу үчүн, Гиннестер китебине кирүү үчүн бул дүйнөдөгү жок нерсени жазуу да. Биз ошону баардыгын ойлонуп туруп, командабыз менен ошол высота, ошондой бийиктиктеги көлдү эч ким сүзбөгөндүктөн биз ошол Соң көлдү тандадык. Анан кийин көпчүлүк ошол суроолорду мындай көп жерден сурашат да. Анан кийин эмне үчүн ал жака рекордду кылайын деп атасыңар, анан ден соолукту карабайсыңарбы депчи. Анан албетте, анан ден соолук биринчи очередте турат. Биринчи очеред ден соолукту карамай, экинчи очередте коопсуздук маселеси эң биринчи очеред. Ал жерде бир гана жеке спортчунун коопсуздугу эмес, ошол жагында коопсуздугун көзөмөлдөп жүргөн команданын өзүнүн коопсуздугу болот да. Бул ушундай чоң жоопкерчиликтүү жумуш. Кудай буйруса, бул өткөндө өтө чоң ийгилик болот. Аралык боюнча азыр биз ошо сүйлөшүп көрөбүз. Анткени биринчи очеред бул спорттук эрежени мындай, то есть спорттун эрежесин кармаш керек. Не только там келип там триплыл, там еще там дальше ты герой, нет, мындай болбойт да. Биринчи андай иш-чараны өткөрүш үчүн ошол спорттун эрежесин кармаш керек. Анан ал жерде биз азыр көрөбүз кандай эреже менен кылабыз. Анан кийин бизде эки жол турат. Биринчиси мындай кыска аралык менен эч кандай дем алуусуз сүзүү. Чыныгы спорту сууда сүзүүнүн эрежеси ошол. Кыска аралык болсо дагы
бир түштүң сууга даже коштоп жүргөн кайыкка колуңду тийгизгенге болбойт. Сууда сүзүүнүн эрежеси негизи ошол. Түштүңбү до конца сүзүп өтөсүң. Ал деген спорттун негизги эрежеси, ал жана жөн эле мындай анча мынча суучулдар ойногондой кино эмес да, бул мындай дүйнөлүк стандарттын эрежеси ошондой. Гиннеске кириш үчүн сууга түштүң, до конца түзүп чыгасың, токтобой. Спорттун эрежеси ошондой. Анан кийин азыр көрөбүз. Бир токтобой спорттун эрежеси менен кыска аралыкты сүзөбүз, же болбосо узун аралыкты алып туруп сүзүп, токтоп, эз алып, сүзүп, токтоп, эз алып, ошентип узунунан сүзүп өтөбүз. Бассейнди тандап аткан кезинде биринчиден өздөрү команда чакырган, мен жакшы жиңтигиң бар экен деп туруп өздөрү колдоп чыгышкан. Анан бассейн тазалыгы боюнча, суунун гарантиясы боюнча айта кетсем, эми башка клубдун, башка фитнес залдардын директорлору чыгып айтып атпайбы? Бизде ушундай анан таза суу, меники артезиан, там капысынан ичип алсаң эч нерсе болбойт депчи. Ошентип атканда биздин ошол кездеги главный управляющий бул жактан Байкал Малдыбаев келген стаканы менен эле сузуп алып туруп эле ичип туруп, ичип алсаң эч нерсе болбойт эмес, атайла үтсең да эч нерсе болбойт деп койгон да. Суунун тазалыгын ошентип эле көргөзүп берип койгон ал. Ошондо ишенсең болду да, мына депчи. Сууда сүзүүнүн эрежелери деп калдык, ошол боюнча кенен айтып берсеңиз. Бул эми узун аралыкка сүзгөндө бир гана мисалга алып көлүбүздү алсак болот. Узуну 180 чакырым. Өткөн жылы мен сүйлөшкөм. Виталий Худяков, Евгений Худяков деген эки. Виталий Худяков бул Кыргызстанда туулуп өскөн, бирок Казакстан Республикасынын жарандыгын алган биздин спортчулар. Алар ошо 2020 жылы Ысык көлдү ортосуна сүзүп өткөн суучул. Анткени көлдүн тарыхын ачкан ошол да, эң биринчи жолу. 56 чакырым жерди 13 саатта сүзүп өткөн, бир токтобой. Чыныгы спорттун эрежесин кармалып сүзүп өткөн да. Себеби мен качан 2021 жылы спортту мен көлдү сүзөм деп максат коюп чыкканда, жанымдагы спортчулардын бардыгы, суучулардын бардыгы ошол Виталий Худяковду көргөзгөн. Сен ошол Виталий Худяков менен сүйлөш, анткени чындыгы спорттун эрежесин ошол кармалып турат. Орто Азиядагы эң авторитеттүү спортчулардын бири. Ошол менен сүйлөш деп. Анан кийин биринчи ал менен сүйлөштүм. Ушундай мен көлдү узунунан сүзөм деп чыккам аларгачы. Анан кийин көлдүн узунунан сүзгөндөгү эрежесин айтты. Кандай болот экен? Молодец деп мактап, туура колдоп, сен ушундай жакшы мамлекетти көтөрүп атасың, спорт тармагын салым кошуп атасың жакшы деп. Бирок спорттун узунунан сүзгөн эрежеси дейт. Ысык көлдү узунунан сүзгөндүн эрежеси. Сен убакыт коесуң дейт. Күнүнө 20 километрден сүзөсүң дейт. Бир күндө 20 километр сүзөсүң. 20 километрди бир токтобой, бир эз албай, суудун үстүнө кетип баратып, тамагыңды жейсиң, сууңду ичесиң, 20 километр сүзөсүң. Ошол жерден токтоп, GPS картаңды коесуң. Бүттү, GPS ошол жерге коюлгандан кийин эз алганга кетесиң. Түндө уктап эз алып, кайра эртеси күнү келип, кайра ошол точкадан 1 сантиметр алдыр эмес, бери эмес, ошол жерден кайра сүзүп баштап, кайра 20 километр сүзөсүң. Ошентип 20 километрден ошол эрежесин сактап туруп, 180 километрди толугу менен сүзүп өтөсүң деди. Узунунан сүзгөндүн эрежеси ушул деди да. Анан кийин айтты, сен алдаба деди. Сен чыксаң, мүмкүнчүлүгүң болсо, көлдү сүзө турган болсоң, чыгып ал, анан кийин сүзүп токтоп эз алып, сүзүп токтоп эз алып, анан толкун болуп кетти, чыгып, анан кийин уктап эз алып, анан чыккандан кийин видео фиксация жок, GPS карта жок, Garmin фиксация жок, ошонун бардыгы жок, анан чыгып элди алдаба деди да. Анткени чыгып алып ошентип чыгып мен героюмун Батырбекмин деп кыйын болсоң болот, бирок эртеңки күндө кайра авторитетиң өчүп калат башка спортчулардын арасында. Ошол үчүн алар мага ошол эрежени койгон. Узунунан сүзсөң ошондойдон кыласың, ошондо сен так сүзгөн болуп эсептелесиң деди. Бүткөндөн кийин ошол узун эрежени, узун сүзүп өткөн жерди GPS карта менен спутниковый снимогун алып туруп көргөзө аласың элге. Мына деп туруп, мен сүзүп өткөм. Далил үчүн. Даяр деп. Анан кийин бул Ысык көлдү узунунан сүзүүнү мен токтотком, себеби бул Гиннеске кирбейт экен. Анткени ошол Евгений Худяков айткан эрежеси көлдү узунунан сүзүп 20 километрден бөлүп сүзгөн. Туура эреже, дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлө турган туура эрежеси. Бирок ошондой эрежени сактап, Лондондо
Улуу Британияны бир спортсмен сүзүп өткөн. 157 күн Британиянын кругунан 4200 чакырымды сүзүп өткөн. Сүзүп токтоп ошол жерге GPS картасын коюп, эз алып, кайра сүзүп ошол жерге GPS немесин коюп, системасын. Кайра ошол жерден уктап эз алып, тамагын жеп, кайра ошентип сүзүп өткөн. 4200 чакырымды сүзүп өтүп туруп, анан кийин чыгып туруп көргөзгөн. 157 күн суудагы өмүр деп туруп. YouTube'да жазсаңыздар, ал бардык жерде чыгат, көргөндөрү бардыгы билет анычы. Даже ошол Гиннеске кирген эмес. Эмне үчүн? Спорттун эрежесинде токтоп эз алып койгон үчүн. Ошол да. Кыска аралыкта сүзгөндө болсо, кыска аралыкты сүзгөндө кичине ылдамдыкка турак болот. Анан кийин биринчиден погоданы карайсың, кандай болот, кайсыл убакытта, кайсыл тарапты көздөй сүзөбүз, кайсы көлдү сүзөбүз, ошолорго карата коюлат да бул. Кыска аралыкка сүзгөндө, мисалы, могу биздин фитнес клубтун аборт класс жыл сайын өткөрөт ысык көлдө. 1 миля деп коет, 2 миля, то есть 3800 метр. Ысык көлдүн 3800 метр орто жакка барат, жээктен алысыраак. Ошол жактан пароход менен спортсмендерди кой берет. Анан жээк андан кийин бүт, жээгинен эки жактан карайт, коштоочтап, коопсуздук карап жүргөн команда. Эки жагынан карайт, ортодо бүт сүзүп чыгышат. Бул 2 миля. Анан бул кыска аралыктар да уже. Бул түштүң, бат эле чыгып калдың, ошол эле. Бул жолу кыска аралыкты максат кылып атасыңар. Кыска аралык болсо дагы спорттун чындыгы эрежесин кармап, анан эртеңки күнү башка спортсмендердин алдында, башка спортчулардын алдында, Орто Азиядагы, анан кийин башка да мамлекеттеги чоң судьялардын алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн биз спорттун биринчи очередь эрежесин карашыбыз керек да. Кайсыл эреже менен сүзөбүз. Биздин эми атайын физикалык жактан даярдык боюнча бизге деген эң биринчилерден керек болуп, бул беговой дорожка эсептелет. Анткени ар бир тренировканын алдында бизге разминка да болот, кросс катарда чуркайбыз, сыртта погода тургусуз болуп аткан кезде. Бул атайын өзүнүн бардык функциялары бар. Мисалы, наклон, көйдө көтөрүп, ылдый түшүрүп, өзүңдүн высотага карап, андан кийин өзүңдүн боюңа ылайыктап, ар кандай настройкага коюп туруп чуркай бересиң бул жактан. Бардык өзүнүн программалары бар бул жерде. Маңдайга экран, компьютерный вариантта бардыгы көрүнүп, өзү нугуна коюп алып туруп, машык бересиң бул жактан. Андан кийин эле бул экинчи кезекте биздин именно суучулдарга и триатлеттерге керектүү болгон бул греблер, мынакей жакта лестницада чыгып, чуркамай, и атайын ушу цептен чуркамай, бул эми көбүнчө биздики спринт дистанцияга сүзөрдү, анан ылдамдыкка чуркаган дорожкалар булар. Анан ушундай кардио машыгуучу станоктор менен ушундай атайын машыгуучу каражаттарыбыз бар. Анан кийин көбүнчө ушу бизге керектүүлөр да. И андан соң бизге эң керектүү болуп эсептелген бул степпер. Мисалы, лестницага бул жакта чыгып аткандай эле. Анткени бул жактан не только өзүңдүн бутуңа, даже жада калса бул толук физикалык жактан сен күчтүүлүгүңдү ушул жерден көргөзөт да. Анткени бул жерден 10 мүнөт басканың беговой дорожкада туруп 1 саат чуркагандай эле деңгээлде да. Анткени өтө оор булчу. Суда сүзүүгө эң керектүү болгон бул велосипедтер да. Велоцикл деп коет. Мынакей бул жакта өзүнүн ар кандай условиясы бар. Ар кандай деңгээлге коюлуп дебишет. Эми велосипед дегенде көпчүлүк ойлой берет. Просто келдиң, велосипед алдың, тептиң, кеттиң. Жок, андай эмес да. Велосипед жөнүндө айта кетсек, бул жерде велосипедтер атайын өзүнүн адамдын боюна настройкалап коюлат. Мисалы, бою 1.70 болсо, олтургучун өзүнчө ылайыктап, рульдарын и педальдарын атайын бийик, өйдө ылдый, узун, кыска, адам өзүнүн боюна карата настройка кылып алып туруп, ушул велосипедтер менен тебилет да. Ушул велосипедтер дагы өзгөчө мындай керектүү каражаттардын катарына кирет да, ошо бардык спортсмендердин өзгөчө велосипедтер. Ошол атайын ушу оор физикалык жактан даярдык боюнча айта кетсек, бул жактан ошо өзүм чечпейм, бардык нерсени бизге ошо тренерлерибиз айтып берип турат. Бүгүн бул гантелдер менен машыгасың, кийинки күнү бул гантель менен машыгасың, и момча убакыт машыгасың, момча упражнение кыласың,
момунча убакыт тез аласың, момунча убакыт тренировка кыласың деп ошонун баардыгын бизге тренерлер график түзүп берип туруп көргөзүп айтып турат. Бул жерден спортчу катары өзүм самостоятельно эч нерсе кыла албайм. Анткени баардык нерсе бул тренердин контролу менен болуп турат. Анда даярдыктарыңар тууралуу кенен айтып бербейсиңерби? Только көбүнчө эле ушу бассейнде эле макшы кылып келем. Жай келгенде көлгө кетет. Көпчүлүк спортчулар ошолорго кошулуп кээде сбор кылып барып келип турам. Андан кийин көбүнчө бассейнден өтөт. Бул жактан сыртта көчөгө чуркайсың, залда чуркайсың, велосипед тебесиң. Андан кийин көпчүлүк убакыт менде бул убакка чейин бассейнде өткөн да. Жаңы эле айта кеткендей, көлдү узундан сүзгөнгө машыккан дедим го. Эми күнүгө сүзүп атчык, ар кандай bir günde 4 kilometre, bir günde 5 kilometre, kayra 3,5 kilometre. Бұл даярдыкты бул жактан мен чечпейм, буну тренерлер чечет да. Тренерлер өзү коюп берет. Бүгүн момундай могу упражнениялар кыласың, тиги күнү тиги упражненияларды кыласың. Андан кийин ал не только плавание, бул жерде еще силовой подготовка бар. Комплекстүү машыгуулар болуш керек. Машыгуулар ошол жактан залдан машыгасың, көчөдөн машыгасың, чыгып велосипед тебесиң. Велосипед тебетинде болгондо да өйдө жака чыгасың, аларча жака, сторону, андан кийин ошондой бийик мындай деңиз деңгээлинен бийик болгон жактарга чыгып, мындай кичине машыгып организмди ошого көндүрүп баштайсың да акырындык мененчи. Себеби ошондой бийик деңгээлде сүзүш үчүн ошондой бийик деңгээлдеги даярдык болуш керек да. Өзүм жөнүндө кичине айта кетсем, мындай публикага чыккан негизи жакшы эмес мага. Өзүмдү көргөзүп, мындай мен мындаймын, мен кыйынмын дегенден алысмын да. Анан кийин ошон үчүн мен 2 жылдан бери кичине мындай көлдү сүзүп, ультра триатлон кылып, мындай ошону өткөрсөм дагы мындай чыгып, ошону кылдым деп айткандан кичине мындай тартынып турчумун да, мындай уялыпчы, публикага чыккым келбей. Анан быйыл уже баардыгы бүтүп, уже спорттун бийик деңгээлине өтүп баштагандан кийин эми тегерек четинде жүргөн адамдарым, командаларым баардыгы эми спорттун адамдары болбосо дагы спорт тармагындагы шоу бизнесте жүргөн бүт атактуу таанымал адамдар. Булар эми карасаң каждый өздөрүнүн баскан тургандарын бүт эреже кылып ошолордун чагылдырып турат личный жашоосунчу. Андан кийин ошолорду карап, анан бир досторум айтты: сенде ушундай чоң мүмкүнчүлүк бар, сен атактуу адам болгонго чоң мүмкүнчүлүгүң бар, эмне үчүн сен аракет кылбайсың дей беришет да. Анан айтам, мен публиканы мындай көп ойлоп чыккым келбейт депчи. Анан кээ бир ичи күйгөн адамдар айтат: сен аябай ушундай хайповать эткиң келип атат, өзүңдү кыйын көргөзгүң келип атат деп айтат. Жок, мен ошондойлор адамдарга да айткым келет. Эгер мен хайповать этким келсе, башка жол менен деле хайповать этсек болот. Азыркы учурда интернет деген бардык нерсени алып берет. Мактанам десем деле, бир кичинекей нерсени айтып деле мен героймун деп туруп мактанып берсем болот. Бирок бул эркекчилик анан кийин жөнөкөй адамдын эмесине дал келбейт да. Биз ойлогонбуз башында, жок биринчи кылып туруп, андан кийин жаңылыктарга беребиз депчи. Бирок эми бул Соңкөлдү өткөрүш үчүн өтө көп акча каражаты керектелет. Анткени бул жакта деген орто эсеп менен эсептедик, $7,000–8,000 чейин акча кетет экен. Ошончо жана күчтүү тамак аштарың, спорттук витаминдериң, формаларың кийип жүргөн, ошондой транспорт, ошонун баары биригип $7–8,000 акча кетет экен да. Анан кийин биз ошону бүт заявкаларды жөнөттүп World Class клуб бүт өздөрүнүн мурунку иштешкен компанияларына жөнөтүп, ушундай биз өткөрүп атабыз. Кто-то хочет сотрудничать, может выйти там, ушундай чоң өнөктөш болуп, ушундай өткөрөлүү дегенде бирок сумманы угуп көпчүлүгү мындай жооп бербей койду да. Анан кийин ушун эми биз азыр биздин команда мына World Class, Федерация альпинизминан булар мени колдоп чыгып атышат. Биздин кыргыздын балдарды көтөрөлүү, кыргыздын спортсмендерди атагын чыгаралы деп ушулар чыгып берип атат. Анан кийин азыр спонсор издеп туруп аткан кези да азырчы. Андан кийин биринчи очередь ошол акча каражат маселеси табылса эле бизнес өкүлдөрүнө кат жөнөтүш керек. Ошолор менен даярдык менен анан биз кетишибиз керек да. Соңкөлгөчү. Анан кийин өзүңүздөр билгендей эле мен мурда милиция кызматында иштешим, билесиздер. Милициянын жумушу негизи оңой эмес. Ооба, өтө оңой эмес, өтө чоң жоопкерчиликтүү жумуш. Мен
мындай бийик деңгээлдеги спорт менен ошондой чоң жоопкерчиликтүү жумушту айкалыштырып жүрүү бул өтө оор экен, чынын айткандачы. 2 жыл мага аябай оор болду. Себеби тренировкадан тышкары, тренировкадан кылгандан кийин жумушка эз ала турган күндөрү жумушта отуруп каласың. Андан кийин соревнования болуп аткан учурларда жумушта болуп каласың, соревнованияга чыга албай каласың. Же болбосо соревнованияга чыгам деп мына деп эртең кеттик дегенде жумушта тревога болуп калат, же болбосо усиление болуп калат. Ошондой болуп туруп мен жумуштан өзүм көптөгөн соревнованиялардан калып кеттим. Анан кийин жумушта иштегенден кызмат биринчи орунда турат ал жактачы. Мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи очередде турат да. Анан мен мисалы милиция кызматында иштегениме көпчүлүк айтып берет, сен мындай жакшы милиция кызматында иштесең пенсияга эрте чыгасың, анан авторитет, анан такие сотрудники деп мындай көп айтат. Бирок мен ал жака мен статус үчүн же пенсия үчүн барган эмесмин. Кантип барып калдыңыз эле? Милиция кызматына негизи өзүм кичинекей мен военный киши болом дешим. Кичинекей мен военный киши болом деп армияга барып, 1 жыл армияда кызмат өтөгөндөн кийин военный тармагына болгон кызыгы менен Таркап кетти. Эмгегим сиңди 1 жылдын ичинде эле көрдүм, чынагы военный жашоону. Андан кийин чыгып, кой милиция кызматына кирейин да, милиция кызматы менен эл менен иштешип, элге кызмат кылайын деп ошол максатта кирип 8 жыл иштедим. Мынакей 7 жыл иштеп жүрмүн. Ошондон бери мынакей 7 жыл иштегендин ичинде Кудайга шүгүр көптөгөн адамдар менен тааныштым, көптөгөн жерлерге бардым, көптөгөн иштерди аткардык өз жетекчилик менен. Спорт жагынан мынакей Ички иштер министрлигине да барнап көптөгөн иш-чараларды өткөрүп жүрдүк. Колумдан келген нерселерди мен кылып аттым. Жакшы жагымды мындай, жакшы жагынан мындай кызматка салымды кошконго аракет кылып аттым. Анан кийин эми момундай чоң жоопкерчилик башталып калды. Бул Соң көлдүн деңгээлинде, Соң көлдө спорттук иш-чара өткөрүү дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чара да болчу. Анан ушуну өткөрөргө келгенде мен өтө кыйын болуп кетти мага. Себеби бул жака даярдыкка көп убакыт керек. Анан кийин даярдыкка көп убакыт керек болгондон тышкары эми бул жерде бир гана мен командам чуркап жүрдү да, спонсор таба алды, давай ушу биздин спортсменди көтөрөлү, Султан Ушутуп чыгаралы деп бардык жака чуркап жүрсө, мен бош эмесмин, жумушта элем деп отура алган жокмун да. Анан жумушту жыйыштырып койдуңар. Анан кийин эми жумуштан да жумушту убактылуу тапшырдык мынакей. Бул сууга сүзүү убактысы бул бизге ар кандай, бул жактан тренерим өзүнчө заданияларды берет. Мисалы бир күнү 3,5 километр сүзөсүң, кээде 3 километр, кээде 2,5 километр. Эми бул аралыкка жараша и скоростька жараша да. Мисалы скорость менен сүзгөндө, ылдамдыкка сүзгөндө жайыраак катуу сүзөсүң, бирок аралык дистанция азыраак да. 2 километр, 2,5 километр сүзгөндө 500 метрин ылдам сүзөсүң, кайра 500 метрин жайыраак сүзөсүң, кайра 500 метрин ылдам сүзөсүң. Анан кийин чоңураак дистанция сүзгөндө 3,5-4 километр сүзүп баштаганда уже анда токтобой сүзөсүң да, бөт бардыгын. Ар кандай, мисалы лапа менен, ласты менен бул жакта ар кайсы каражаттар бар, суда сүзүүгө машыгууга ылайыкталган. Ошолор менен берип турат. Бүгүн мондай заданияны кыласың, бүгүн тиги заданияны кыласың, эртең тиги заданияны кыласың деп. Бул жерде өтө кылдаттык менен карайт тренерлерибиз. Каждый күн кайсыл тренировка, кандай тренировка кылабыз, бүт баары кагазга жазылып, ошол менен көргөзүп, ошо тренердин көзөмөлү менен болуп турат да. Кызмат менен спорттун ортосундагы ушундай бир оор учурлар болот. Анан ошондой чоң нагрузканы, ошондой чоң иш-чараны өткөрүп туруп келгенден кийин бизде реабилитацияга бөлүнөт. Уже ошондой чоң иш кылдыңбы? Минимум аз дегенде 2 ай эз алышың керек. 2 ай физики подготовка кылганга болбой, күчтүү витаминдерден жеп, өзүңдүн кайра мурунку ордун калыбыңа келишиң керек да. Анткени көптөгөн калория жоготосуң, көп витамин жоготосуң, көп энергия жоготосуң. Анан ошондой учурда кайра эле эртесин жумушка чыгып калам да мен. Келем, отпусканы убагында кылам, отпускага кетип ошону кылып келем. Кайра отпускадан келип уже бир жумадан кийин эле ошону эз ала турган убакытта уже кайра отпускам бүтүп калат. Жумушка чыгышың керек. Анан жумушка чыкпай койсоң да болбой калат. Анан толук эз албай туруп эле кайра эле кеттиң жумушка. Анан жумушка чыгып туруп ошол маалда ар кандай болуп калат. Жумушта анан бизде да боевой подготовкасы караган жактар бар да. Өзгөчө күжүрмөн отряд деп коет. Ал жакта жанагы робокопторду кийип, чуркап, мындай
физикалык жактан даярдыгын текшерип мындай өткөрүп турат да жылда кызматтачы. Анан кийин ошондой иш-чара өткөргөндөн кийин сразу ошол жака чыгып алдым да. Өзүң денең ошондой оор нагрузканы көтөрүп келип уже эс ала турган кезде тоодо марш бросатта чуркап жүрдүм. Андан кийин келип кайра бир жумада черезден ошондой оор подготовкада кайра жумушта жүрдүм. Анан ошентип акыркы күндөрү жумуштан жүргөндөн кийин уже бутум ооруй баштады. Андан кийин больницага барып МРТга тартып, анан кийин буттан заключениени көргөздү. Повреждение мениский связка деп, крестообразный связка депчи. Ошондо уже мен сол бутум катуу уже жабыркап калган экен. Ошондой чоң нагрузкадан келип туруп кайра ошондой эз албай туруп, толук восстановление өтпөй туруп эле кайра ошондой нагрузка бербегеним үчүнчү. Анан бул жерде эми эч кимдин күнөөсү жок. Өзүм жумушта жетекчилердин да күнөөсү жок. Биздин ошо спорттук иш-чарага өткөрүлгөндөн да күнөөсү жок. Бул жерде ошондой рискке башымды салган, тоокелчиликке салган бул күнөө өзүмдө болду да. Анан бул ошондой чоң учурлар болот да. Анан кийин эми мени андан кийин 6 айга спорттон исключение болуп кетти. Бутумда травмадан кийин. Врачтар сен бүттү, сен алдыгың менен 1 жыл 2 жыл спортко жарабайсың деди. Сен связкаң уже менистериң жараксыз болуп калган. Шуну толук же операция кыласың, же болбосо муну лечение кылсаң 1,5 жыл 2 жылга чейин жүрөсүң. Спортко вообще жолу болбойт деди. Анан эми эмне кыласың? Кыйналасың. Анан өзүң спортсмен болгондон кийин бул спортчу деген чынын айтканда мындай кыялың жаш балдардай болуп калат экен. Жаш балдардай дегеним бул кичине мындай спорт сенин негизи жашооң болуп атсын да. Туруп спорттон сени чыгарып койсо, садиктен баланы кууп чыкса ыйлайт го. Ошондой болуп аткансың да. Тем более өзүң постоянно ошондой нагрузкада оор даярдык менен жүргөн жаның туруп туруп эле резкий тренировкаң жок. Үйүңдө уже бутуңду аскам ойдон жатасың. Өтөдө аксап жүрөсүң. Эмнеге бүттү спортко жарабайт бул. Көргөндөрдүн баары мына бул Султан ушуну көрмөк деп калышты да. Кантип чыктыңар анан бул абалдан? Анан кийин бул абалда чынын айтканда бул мага кандай десем, орусча айтканда жизненно переломный момент болду да. Анткени жумуштан да аябай мындай жумуштагы берки кесиптештеримди айтып, сен чатак өтө оор болуп атсага карабайсың, жумуш менен спорту токтотсоңчу, бирөөнү эле тандасаңчы деп айта башташты. Себеби сен кыйналып атасың депчи. Анан эми бир жакта жумуш таштап коеюн десең да жан багыш керек. Квартплата төлөш керек. Спорт жагына тамак ашка, спорт витаминалганга акча табыш керек. Айла жок жумушуңду таштай албайсың. Анан ошентип жүрүп, анан врачтардын баары чыгаргандан кийин уже бул залда жүрсөм, бир тренерим айтты жактан. Сен именно сеникиндей травма менен айыккан бирөө менен тааныштырам, ошол сага жолун көргөзөт деди. Анан ошол менен тааныштып, ошол көргөздү кандай айыкташ керек экен. Анан врачтар айткан нерсени мен тетрисинче кылдым да. Врачтар мага айтты, сен спортко жолоо, сен жарабайсың деди. А мен кирисинче кылдым. Тиги балдарга айтсам, кандай алайыктым десем, чисто народный медицина менен бир майстын атын айтты. Ошол майс үйдө дагы велосипеддеги суда сүзөм деди. Эми бутуң ооруйт, баса албайсың, бассаң ооруйт, акса бутуң сүрөп жүрөсүң. Анан кийин велосипед тебесиң, суда сүзөм, велосипед тебем. Ошентип, наоборот, керисинче мен нагрузканы аз-аздагы берип атып, ошо кан айлануу күчөп, Кудайга шүгүр азыр бутум ошондо 6 айдан кийин жакшы болуп чыгып кеттим да. 6 айда бутум ошондо айыктырып, анан кийин эң биринчи жолку мен биринчи стартым болду. Бутумда травма алгандан кийин триатлон спортко өттүм, кызыгып. Анткени уже көлдү сүзөм деп, көлдү узунунан сүзөбүз деп максат койгондон кийин ал жак гимнастикке кирбегенден кийин көлдү сүзгөн кереги жок дедик. Ону сүйлөшүп, сен андан көрө триатлондон кыл, сенин колуңан келет, биз сага ишенебиз деди менин командам. Тренерим чыкты бул жакта, главный управляющий чыкты, баардыгы. Бул бүт өзүнүн командам айтты. Сен давай бир жагынан чыгара албасаң, жок дегенде бул жагынан чыгар, сенин колуңан келет, биз ишенебиз, биз колдоп турабыз деди. Анан кийин жаныңда ошондой ишенген адамдар болсо, бул сага аябай чоң күч берет экен да. Анан ошол бутум сүрөлгөн травма менен биринчи стартыма чыктым да. Спринт дистанцияга триатлондо. Жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы чыгып эми биринчи орунду алам деп мечтайт эттим, биринчи старт болсо дагы. Эми Алла Тааланын буйругу экен, экинчи орун болуп калдым. Анткени именно ошо
чуркаган этапка келгенде мен травмам кармап калды да. Чуркаган этапка келгенден кийин бутум ооруп, жай чуркап, травмам кармап, анан кийин врачым бул жактан айтты, сен уже катуу рисковать этип баратасың, жай чурка, ден-соолукту кара деди. Ошо мен жай чуркап, анан кийин болгону экинчи месте келип калдык. Кудайга шүгүр, ошонун өзү деле мага биринчи стартта экинчи орун Кудайга шүгүр жетиштүү болду. Андан кийинкисинде анан чыктым олимпийка дистанцияга. Анда кичине мындай бутум айыртырып жакшы. Кудайга шүгүр, анда ошондо Кудай насип кылган экен, ошондо биринчи орунду алдым да. Бизде негизи чынын айтканда ошо Кыргызстанда көрө албастык аябай неме экен. Кыргыздын душманы кыргыз деп биздин анча мынча адамдарыбыз, анча мынча аксакалдарыбыз жөн айтып атыптыр. Себеби мен мындай кандай баштадым, мындай көпчүлүгү мындай мынтип турат да, бир кабагым бүркөпчү. Спонсор былтыр издеп жүрдүк да. Анан тияка чуркайсың, ар кайсы компанияга чуркайсың, жада калса жогорку кеңешке чейин кирип жүрдүк. Анан кайсыл жакка барбай ушундай чоң кызматтагы адамдар олтурат. Эми бир звонок менен баарын Кыргызстан титрете турган адамдар. Сүйлөшүп келсең деп туруп, анан кийин бир сөз бар, каяктансың дейт. Таластамын десем, таластыктар эмнени карап турат дегендей, таластыктар эмнеге поддержка бербейт деген сыяктуу карашат да. Анан мен эми таласка оролуп туруп, мен силердин балаңармын деп реклама кылып көчөгө кырышым керек. Болбойт да, кыргыз болгондон кийин кыргыздын адамдарына келет экенсиң да. Бөлүнбөй. Анан кийин көп басын төрөт. Көбүнчө жана кээ бир спортчулар мына мен Көлдүстүн деген спортчуларга да барып, ошолор менен, ошолордун организаторлору менен сүйлөшүп көрсөң, сен эч нерсе кыла албайсың, сен колуңан келбейт, сен жөн эле көчөдө келген бирөөсүң, сага эч ким жардам бербейт, кетип бар, сен өзүңдү кыйын сезип атасыңбы, же өзүң тигиге теңип атасыңбы? Жок. Анан баары ушинтип басынтат. Акыр аягында мен уже ушундай басынтуулар көбөйгөндөн кийин, спонсор издегенден кийин, эч ким карабай койгондон кийин ушундай бир деңгээлге жетип калдым. Мен спортту таштадым дедим ужечи. Же бардым, уже тренерим айттым, тегерек четине мага ишенип жүргөн досторума айтыш аябай мындай оор болду да. Мени эч ким колдобой койду, мага эч ким жардам бербей койду. Мен спортту ташташым керек болуп калды, башка айла жок деген деңгээлге жетип калдым да. Анан ошентип жүрүп, өткөн жылы биздин өзүбүздүн чыныгы патриот мырзабыз, чыныгы патриот кыргыздын кыран жигити десек болот, Эдуард Котов менен таанышып калдым. Тоже бул жактан машыгат. Келип Эдуард Котов менен сүйлөштүм. Эдуард байке, ушундай деп өзүм көргөн кордуктун баарын айттым. Ушундай болуп калды, мен эмне кылсам болот десем, эми Эдуард байке менен сүйлөшкөндө чыныгы патриоттук сезим деген эмне экенин ошол кишиден көрдүм. Эмне үчүн мен аны чыныгы патриот киши деп айта алам? Анткени Эдуард Котов менен таанышканда ал бүт кыргыз балдардын бардыгына өзүнүн баласындай мамиле кылат. Ал бөлбөйт экен. Сен бияктыксың, тияктыксың, мынакей. Таанышып Эдуард байке менен чогуу жүргөнүмө 1,5 жылдай болуп калды. Канча жүрдүм жанында, канча аракет кылып жүрөт, мага жардам берип жүрөт. Бир жолу сен каяктыксың деген сөзүн ойлойт. Эдуард байке канча жанында канча жүрөм, мен билбейт каяктык экенимди. Анткени ага, сен кыргызсың, поддержка берем. Кыргызсың, кыргыздын балдарын көтөрүш керек деп турат. Мына патриоттук сезим ошол экен да, сурабайт сен каяктыксың. Анан кийин ушундай эми постоянно жаныңда жүргөндө ар кандай да, кээде урушасың, кээде күлүп жайнайсың, ар кандай учур болот. Кээде анын жанында жүргөндө туура эмес нерсе кылып болсоң, кээде мындай бир нерсени туура эмес кылып койсоң, ушундай урушат. Бизде эми бөтөн адам болгондо кичине аяйсың го. Там коем чужой бала деп урушпай эле коеюн деп башкача айтасың бе жөн депчи. Ал антпейт. Сразу катуу айтат. Өзүнүн баласындай. Урушат. Өзүнүн баласын урушкандай урушат. Анан кийин жардам сурасаң, бир нерсе кылсаң, сен билбейт. Өзүнүн баласындай келип кучактап эле биздин өзүнүн бала деп өзүнүн баласындай поддержкасын берет. Спорттон кетип калайын дегенде Эдуард Жумакадырович мынакей Эдуард байкебиз. Ошол келип туруп мени кармап калды десем болот да. Анан айтты, "Иним токтобо" деди. "Мен бармын" деди. "Мен бармын. Эч ким колдобосо анда мен биринчи чыгып берем" деди.
Сен главный өзүңдү таштабо дейт, өзүңдү карма. Спорт деген ошол, сени көптөгөн адамдар сындап, көптөр басындап, сен ошонун баарын жеңип чык, ошондо гана сен күчтүү спортсмен болуп чыгасың деди. Бирок билип койгуң, сен жалгыз эмессиң. Эч ким жок болсо дагы мен сенин жаныңда туруп берем деди. Мынакей ошол сөзүн уккандан кийин кадимкиден менде дух пайда болду да. Анан чыктым да мен жанымдагы адамдарга мактандым. Мен Эдуард Котов менен. Анан чак бияка чыкканда Эдуард Котов деген деле бүттү, тегерек четтегилер уже башкача мамиле кыла баштады да. Биринчи тажрыйбаңар жөнүндө бөлүшүп кетпейсиңерби? Ысык көлдү сүзүп өтүү боюнча андагы кыйынчылыктар, тоскоолдуктар, анда кетирген каталарыңар эмне болуптур? Да, каталар эми эң биринчи бул 2022 жыл болду. Ал убакыт мен бул салгада келе элек кезим болчу. Эми жалгыз өзүм сүзгөндү билбей, өзүм эле эптеп телефондон, видеодон карап алып туруп, бир-эки чаба курганды үйрөнүп алып эле көлгө барып өрдүм. Эч кандай поддержка жок эле, эч кандай команда жок эле. Жумуштан отпуска алдым. Көлгө эз алганга барам депчи. Анан көлгө жумуштан суранып алып отпуска алып туруп, барып ошол жакта биринчи бир 10 күндөй машыгып жүрдүм, сууга көнүп. Анан кийин эми барып айттым. Ошол жакта Галбый ысык көлдүн пляжын иштеткен мынакей. Ошол жакта жигиттерге, байкелерге аябай ыраазычылык билдирем, себеби барганда эле биздин спортсмендер келген турбайбы, биздин спортсмен бала турбайбы, формаларды көрүп алып айтты. Давайте биз поддержка беребиз, биз колдон келген жардамды беребиз деп. Бирөө лодкасын берет, бирөө катамарын берет, бирөө болсо нар жакта чай-пай кофе саткан жер келип туруп кофесин берет, чайын берет. Келем биз кыргыздын балдары экенсиң, кыргыздын балдары ушундай көлдү сүзгөн кыргыздын балдары чыгат экен да деп туруп анан алар таң калып, алардын да ушинтип жардам берип баштайт. Анан чыгып алып көчөгө чыгып алып мындай арзан гостиницалардан издейсиң, чтоб акчаң жок да жеткизишиң керек. Анткени андай чоң иш-чара өткөрүшүң көп акча керек. Сенин айлыгың отпускаң кичинекей эле. Ашып кетсе 1-2 күнгө эле бүттү жок. Анан кийин ошентип ошо көлдүк бир туугандарыма терең ыраазычылык билдирем. Анткени эң биринчи тажырмада ошол көлдүк бир туугандарыбыз бизге аябай чоң жардам берди. Себеби барганда көчөдө кетип атсаң деле биздин спортсмен бала турбай бас токтот. Велосипед тээп кетип атсаң алдыңан токтотуп бирөө өрүгүн берет, алмасын берет, үйүнө киргизип чай иштеп, чайын берет. Ошентип туруп ошол жактагы элдердин жардамы менен анан кийин көлдү сүзөбүз дедим. Кандай кылып сүзөбүз? Анан кийин айтып калды. Ортосун сүзүп өтсөң бул жак бизге өтө чоң коопсуздук деди. Анткени өтө чоң риск болуп калат, себеби сен ортодон сүзсөң сага чоң теплоход керек, чоң теплоходго чоң акча керек. Алар саатына 100 литр бензин жейт. Анан көлдү ортодон сүзүшүн болбой калды дегенде мага окшогон адам 2 сутка сүзүш керек да. 2 суткага чейинки расходдордун баарын эсептеп көрүп, оозу ачылды, муну каяктан табабыз бул акчаны. Андан кийин ошол Галбый ысык көлдүн пляжындагы өз тааныш балдар менен, ошол жакта балдар менен сүйлөшүп алып эле келгиле жеги менен эле сүзөлү дедим. Телефондон албак эми эч нерсе жок, мындай Garmin саат жок, фиксировать эткен эч нерсе жок. Телефондон алдык, давай телефондон ал. Телефондон Google карта менен алып туруп кой дедик. Кайсыл жактан 20 км, 25 км чыгат. Анан Google картаны эле коюп туруп, анан узунунан алганда Чолпон Атадан баштап Бостеридин Кыргызское море эми жака чейин 12,5-12 км чыгат экен. Анан ошол жака барып келебиз дедик. Анан жаныма сумкага тамак аш салдык. Анан кийин бир баланы койдум кайыкка. Сен мени карап турасың, мен сүзүп кайра барып туруп келем. Анан кийин ошону барып туруп келгенчекти сен жанымда карап жүр дедим. Суу саганда сууну бересиң, тамагымды бересиң. Менин барып коопсуздугумду сен карап бересиң дедим. Ошол жерден балдар чыгышты. Ошентип лодкасын берди, жанымда карап жүрдү. Ошентип биринчи сүзгөнүм ошол 25 чакрым сүзгөнүм ошол болду да. Барасың, бараткандан кийин күндүз баштадык, ал эч нерсе болгон эмес. Ал обратно келатканда эми толкун сүзүп бараткан адамга билинбейт экен. Ушундай кичине эле мындай бетиң ары бери болуп аткан болот, өзүң сүзүп кете бересиң. Мындай коштоп жүрүүчү кайыгыңды карасаң аябай эле чайпалып аткан болот да. Анан видеого тартып аткан видеолорду карасак көрсө бир 25, 30, 40 сантиметрге чейин толкун болот.
көлдүн толкуну экиге бөлүнөт экен, улан анан сантаж болчу. Анан ошо кээде ошо сантажы болуптур. Ошондо ар кайсы кыйын толкунда. Толкунда сүзгөндө уже оор болду. Анан жамыр жаап кетип, бизди кайра эле кайык жээкке чаап таштайт бизди да. Жээкке чейин чыгып барат, кайра ортого сөзүң, ориентир алгандан кыйналасың. Анан толкун менен кайыктын бизге ориентир алышы өтө оор болду да. Ошо биринчи заплывда. Ошентип эптеп 25 чакырым сүзүп, Канча убакытта сүзөт? 8,5 саат болуп кетти окшой. 8,5 саатта, 8,5 саат сууда жүргөндө 8,5 саат болду да. Анан орто жолдон токтоп, тамак аш жегенге лодканын үстүнө чыгып, тамак аш жеп, суусундугулар ичип, витаминдерин жеп алып, ошентип сүзүп кеттим да дальше. Ал жактан эми жалгыз өзүм биринчи эме болгон жок, команда жок, жалгыз өзүм болгондон кийин спорттун эрежеси кандай экенин ал жактан билген да эмесмин. Себеби мага эч ким ал убакта айткан эмес да. Анан биринчи Тажрыйба үчүн эле сүзүп сыңар. Тажрыйба үчүн өзүмдү текшериш үчүн кылдым бул жерденчи. Анан ал жерден мисалы барып сүзүп бүткөндөн кийин тегерек четте көргөн адамдар баары таң калды. Эй, жана кетип орто жакта сүзүп жүргөн сен беле депчи. Сен ошол жака барып келдиң. Барып келдим, баары таң калды. Анан молодец деп ошол жерден куттукташып, анан баары эми мен мага караганда ошолор катуу сүйүндү да, аябай. Бизде да ушундай күчтүү балдар бар экен депчи. Анан сүйүнүп калдым кичине. Бирок өзүм айттым ичимен, жок, бул мага не гордость. Мага болбойт. Анткени бул менин даярдыгым эле. Мен негизги максатым дүйнөлүк рекордду жаратыш. Бул мага мактаныч эмес дедим, өзүм айттым. Кайра келип, башка жактан номад спортко келдим, спорт класска келдим. Ошондон баштап кайра спорттогу деңгээлим башка жака өзгөрдү да. Ошол бул мисалы 25 чакырым сүзгөнүм, бул эми мен үчүн бул сыймык деле эмес, мактаныч деле эмес. Бул болгону өзүм текшердим. Ошондой мен колуман келеби депчи. Тобокелчиликке салдым, Кудайга шүгүр ошону сүздүм, кылдым. Андан тышкаркы пландарыбыз, максаттарыбыз бул эми өзүм альпинизм жагына кызыктым, чынын айтсам. Анткени ушул жылдын башында кандай уже Эдуард Кубатов мага жардам берип баштаганда мен жөнүн карап отура алган жокмун. Айттым, давайте Эдуард байке, мага жардам кылып атасыз, мен да кичине мындай сиздин спортуңузга салым кошоюн дедим. Андан кийин Эдуард байкебиз менен сүйлөшүп, барып федерацияга барып, мага регистрация кылып каттап берип, биринчи майдан мынакей биздин Кыргызстанда мынакей Аларчанын үстүндө комсомол чокусуна биринчи жолу чыктым барып өзүм өмүрүмдө. Бул убакка чейин вообще тоого чыгып көргөн эмес болчумун. Анан эми тоого чыгып көрүп, ошондо альпинизм спортко болгон кызыгуу пайда болду мендечи. Альпинизм спортунда ал жакта спорт өзүнчө башкача спорт экен, анын спорттун адамдары өзүнчө башка адамдар болот экен. Анан кийин альпинизм жагына өтө чоң кызыгуу пайда болду менде, чынын айтсам. Ошо эми буйрса, Кудай буйрса мына ошо Соңкөлдө кылсак, андан кийин ошо альпинизм жагына кызыгып турам. Эмки жылдан баштап ошо тоже Эдуард байкебиздей болуп Эверестке чыккым келет, андан кийин Гималайга чыккым келет. Ошолордун баарын Эдуард байке менен олтуруп сүйлөшсөм, неге болбойт дейт. Неге болбойт? Сделаем деди. Всё. Анан ошондой аркаңда ошондой колдоп турган адамдар болсо, ушундай чоң күч болот экен, дух болот экен. Ошол мен ошондой мен өзүм ийгиликтерим эмес, мен өзүм ошондой жанымда адамдар бар үчүн ошол нерселер менен мактана алам да. Менин жанымда ушундай адамдарым, ушундай патриот байкелерим бар депчи.